Орок айылындагы атышуудан 2 жаран жабыркап ооруканага жеткирилди. Сокулук районуна караштуу Орок айылындагы чачма октон 2 жаран жабыркап Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна бүгүн 30 сентябрга караган түнү келип түшкөн. Бул тууралуу аталган борбордон билдиришти. Маалыматка ылайык, ооруканага 32 жана 34 жаштагы жарандар келип түшкөн. Аларды бытыра менен көкүрөккө жана бутуна аткан. Учурда абалдары туруктуу. Бул боюнча Чүй областык ички иштер башкармалыгы маалымат бере элек. Чүй областынын Орок айылында буга чейин резонанс жараткан жергиликтүү тургундар арасында жаңычал чыккан. Ушул жылдын 5-июнунда айылда айт намаз учурунда 2 өспүрүм катуу сабалган. Алардын бири 15 жаштагы Тимур номер 3 балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө, ал эми экинчиси аталган оорукананын травматология бөлүмүндө жатканы маалымдалган. Чүйдө өспүрүм агайыны балдар даараткананын чуңкуруна түшүп кетип каза болушту. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, окуя 28 сентябрдын кечинде Сокулук районуна караштуу Военно-Антоновка айылында болгон. Чүй милициясынын маалымат кызматынын өкүлү Нургүл Нусупова Азаттыкка айтканына караганда, балдар кырсыкка ойноп жүрүп кабылышкан. Баштапкы маалыматка караганда, балдар короодо ойноп жүрүп бирөө дааратканага түшүп кеткен. Артынан улуусу барып куткарып алайын деп ал да түшүп кеткен. Экөө тең ошол жерден каза болгон, деди. Нусупова балдардын бири 7-де, улуусу 13-те экенин кошумчалады. Факты бирдиктүү рейстерге катталды. Сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Карамушкина Атамбаевдин үйүн мамлекет эсебинен калыбына келтиришсин. Кой Таш окуясы боюнча УКМК башчысы Орозбек Опунбаев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов чагымчыл аракеттерди жасап жаткан дагы башка адамдар жоопко тартылсын. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина бир катар талабын билдирди. Ал ошондой эле Алмазбек Атамбаевдин үйүн мамлекет эсебинен калыбына келтирүүнү жана мурдагы президенттин тарапташтарына куугунтукту токтотууну талап кылууда. Жээнбековдун бийлиги: силер бүт дүйнөгө уят болдуңар. Элдин көпчүлүгү өлкөнүн мынтип өнүгүшүн колдобойт. Сооронбай жана Асылбек Шарипович өзүңөргө ишенген, өлкөнү өнүктүрсүн деп колдогондордун сазайын берип, кылганыңарды карап тынч уктай албай жатасыңарбы? Эч кандай интервью, түшүндүрмө бербедиңер. Ачылган кылмыш ишин алкагында деген дүжүр сөздөр гана. Токтоткула, деп жазды Карамушкина. Эске салсак, кечээ Кой Таш окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия Атамбаевдин тарапташтары менен жолукканда да УКМК, ИИМ, башкы прокуратура жетекчилерин эгер күнөөсү далилденсе, президент Сооронбай Жээнбековду баш кылып жоопко тартуу талаптар айтылган. Кой Таштыктар, Арашандыктар Атамбаевга карата адилетсиздик, анын тарапташтарына жасалып жаткан куугунтук тууралуу айтып, күчөлөрү бир жактуу тандалып алынган деген жүйө менен мамлекеттик комиссияга ишеним көрсөткөн эмес. Азимбек Бекназаров президент Сооронбай Жээнбековдон досу Атамбаев абакта өлүп кала электе үй камагына чыгарууну суранды. 14 сентябрда өздөрүн 2010 жылдын апрелиндеги мамлекеттик төңкөрүштөн кийин убактылуу өкмөт деп жарыялашкан 14 төңкөрүшчү Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен бейформал жолугушууга чакырылган. Ал жолугушууга Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, Темир Сайриев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Эмилбек Каптагаев, Элмира Ибраимова, Исмаил Исаков, Дүйшөнкул Чотонов, Абдыганы Эркебаевтар катышышты. Анда сөз алып сүйлөгөн Азимбек Бекназаров: урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден бир суранычым бар эле. Атамбаев албетте айыптуу, бирок аны УКМКнын абагынан тез үй камагына чыгаруу керек. Анткени баарыбыз билебиз, Атамбаев оорукчан адам. Кокус түрмөдө өлүп калса, жаманаттысы сизге эле калат. Өмүр бою Атамбаевдин туугандары биздин Алмазды Жээнбеков түрмөгө камап өлтүрдү деп доо артышат. Ошондуктан аны үй камагына чыгарып, бирок анын үйү кайтарылып, эч кимге жолуктурбай, телефон байланышын үзүп, анан тергөө улантыла берсе, үй бүлөсүнүн жанында болсун. Өлсө да үй бүлөсү сизге доо арта албайт, өздөрүнүн колунда өлөт, деп суранат. Буга Роза Отунбаева менен Өмүрбек Текебаев каршы чыгышып, мыйзам алдында баары бирдей болуш керек, колу менен жасаганды мойну менен тартсын. Эмне Алмаз элден өзгөчө экен, деп көшөрүшөт. Анда Бекназаров: Роза, сендер 2016 жылдын 31 августуна чейин Атамбаевди жактап колдоп жүрбөдүң беле? Өзүң колдоп жүрүп, аны президент кылып, эми ал жаман болуп калдыбы? Атамбаев жаман болсо, анда ал өз указы менен берген экс-президент деген статустан эмне баш тартпайсың? Ал дайындаган 80 000 сомдук пенсияны, ал берген резиденциядагы үйдү, машинаны, жан сакчыны, мамлекеттик толук камсыздоону алып эле жүрбөйсүңбү?
Атамбаевди колдоп жактап, аны менен бир коалицияда болуп, ал каалаган мыйзамдар жазып берип, колтукташтып жүрбөдүңөр беле? Эми анын түрмөдөн өлүп, анын жаманаттысы Жээнбековго жабышып калышын каалап жатасыңарбы деп күпүлдөйт. Президент Сооронбай Жээнбеков булардын талашы боюнча ак дебей же көк дебей унчукпай кутулуптур. Министр Жээнбаеваны Финпол суракка чакырды, бирок ал барганда деле эч нерсе айтып бере албастыгын айткан. Финансы министрлигинде сакталып турган айрым документтерди экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы алып кеткени тууралуу Финансы министрликтин сайты бүгүн 30 сентябрда расмий билдирүү жарыялады. Алардын билдирүүсүнө караганда, спецназ менен ыкчам кызматкерлери Финансы министрлигин 27 сентябрда министрдин кабинетинен башкасын тинтип бир нече документ алып кетишкен. Финпол тергөө органдары жазык процесстик кодекстин негизинде сотко чейинки өндүрүш алкагында тиешелүү документтерди алышкан. Тинтүүгө, кагаздарды алууга министр Бактыгүл Жээнбаева өзү уруксат берген. Ошондой эле министр Жээнбаева Финполго бир нече жолу суракка чакырылып барбай койгон. Бүгүн да 30 сентябрга суракка чакырылган. Бирок Жээнбаева бүгүн да суракка бара албасын. Ал бүгүн Арменияда өтчү ЭАП жыйынында жүргөнүн Финансы министрлиги билдирди. Буга чейин Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева Финполго суракка чакырылганын жана себебин айткан. Анда ал соттук өкүлчүлүк борборундагы төлөмдөр боюнча Финполго чакырышкан. Бирок мен анда иштеген эмесмин. Ал 2012-2015 жылдары болгон төлөмдөр, ошондуктан менин тиешем жок. Төлөмдөр Финансы министрлиги аркылуу өткөн да, ошондуктан чакырып жатса керек. Мен барганда деле эч нерсе айтып бере албайм деген ал. Анда эмнеге суракка баруудан качып жүрөт? Эгер таза болсо барып ушинтип эле жооп берип койбойбу деген ой туулат. Азаттык жана Матраимовдор 3 арыз боюнча экспертизалар дайындалды. Ош шаардык милициясы 28 сентябрь күнү Ош шаарында болгон окуя боюнча түшкөн 3 арыздын алкагында иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Азаттык радиосунун операторунун техникасын тартып алган жарандар аныкталып, алар тергөө кызматына өз көрсөтмөлөрүн беришүүдө. Мындан сырткары тартылып алынган видео сүрөттөр болгон болсо, атайын экспертиза дайындалат. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Жабырлануучу катары арыз берген Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчумановдун жаратынан оор жеңилин аныктоо үчүн экспертиза дайындалды. Ушундай эле экспертиза Супаналиев көчөсүнүн жашоочусу башына дрон түшкөн жаранга карата дагы дайындалды. Учурда аталган көчөнүн жашоочуларын күбө катары сурап жатышат. 28 сентябрда Ош шаарында белгисиз 4 киши Азаттыктын оператору Айбек Кулчумановдун видео камерасын толук комплектиси менен күчкө салып тартып алган. Ошол эле күнү кечки 8 чамасында тартып алынган техниканы 3 жигит жактоочусу менен кошо милицияга алып келген. Алардын адвокаты журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. Окуяны Ош шаардык ички иштер башкармалыгы териштирүүдө. Кадыр атасы Алмазбек Атамбаевга кат жазды. Экс-президенттин уулу Кадыр Атамбаев атасы Алмазбек Атамбаевга кат жазды. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын мурунку президентинин УКМКнын тергөө абагында отурганына 2 айга жакындап калды. Катта Кадыр Атамбаев атасынан үйдөгүлөр үчүн кам санабоону өтүнөт. Ошондой эле өлкөдө болуп жаткан жаңылыктар менен бөлүшөт. Мен сизге бул жуманын эң кызыктуу жаңылыктары тууралуу айтып бергим келип турат. Балким бул кабар сизге да жеткендир. Канат Сагынбаевди кармап, СИЗО 1ге киргизишти. Мен соттук отурумга катыштым. Мунун баары албетте кейиштүү көрүнүш. Үй бүлөсүнө, жубайына кайрат айттым. Экинчи жаңылык 16 сентябрда чек арада болуп өткөн жаңжалдын кесепеттери. Бийлик номер 2021 чек ара заставасын алып салууну чечиптир. Ал 2014 жылы сиз президент болуп турган убакта коюлган эле. Аны сиздин туулган күнүңүздө 17 сентябрда алып салышты. Ал жер картада Кыргызстандыкы болуп белгиленген эле деп жазат Кадыр Атамбаев. Билим берүү министри кызматкерлердин маданияттуу болуусун талап кылды. Мындан ары билим берүү жана илим министрлигине келген ар бир жаранды маданияттуу кабыл алып, ага адамгерчиликтүү мамиле жасалышы керек. Министр Каныбек Исаков түзүм кызматкерлери менен өткөн жыйында ушундай талапты койду. Бизге келген ар бир жаранга маданияттуу мамиле жасалсын. Арыз даттанууларын дыкат угуп, аларга мыйзамдуу түрдө көмөк көрсөтүп, жарандардын муктаждыктарын өз убагында чечип, министрликтин кызматкерлери ишке карата жоопкерчилигин жогорулатышы керек. Ар бир кызматкер жумуш ордуларын таза сактоого милдеттүү, деди министр.
Ал соңку жылдары коомчулук тарабынан билим берүү жана илим министрлигине сындар көп айтылып, жарандардын ишеними төмөндөп кеткенин белгиледи. Министрлик билим берүүчү органдын башкы мекемеси катарында өзү үлгү көрсөтсүн. Бул республикадагы бардык билим берүү бөлүмдөрү мектептерге чейин жайылтылып, элге позитивдүү маанай жаратып, билим берүү системасынын деңгээлин, аброюн коомдо көтөрүү боюнча иштер аткарылууга тийиш, деди Каныбек Исаков. Эскерте кетсек, азыркы учурда билим берүү министрлигинин имаратында ремонт иштери жасалып, эстетикалык көрүнүшү өзгөрдү. Канат Сагынбаевдин жердештери аны колдоп митингге чыгышты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин тарапкерлери мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Бүгүн 30-сентябрда алар Сагынбаевдин туулуп өскөн айылы Ысык көл областына караштуу Жетөгүз район ак төбөсүндө чогулуп, Сагынбаевга карата териштирүүнүн калыстыгын камсыз кылууну өтүнүштү. Областык милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Жетөгүз район ак төбө айылында өткөн митингге 50-60 адам катышканын айтты. Болжол менен айылдын 50-60 кишиси чогулуптур. Негизги талаптары акыйкат сот болсун деген талап. Коомдук тартип бузулган жок. Мыйзам чегинде өз талаптарын айтып жатышат. Атамбаев быйыл 8 августта Кой Таштагы үйүнүн атайын операция учурунда кармалган. Сагынбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери катары анын жанында акырына чейин жүргөн. 24-сентябрда кармалып, 26-сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 8-октябрга чейин номер 1-тергөө абагына камалган. Сагынбаев массалык башаламандык уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдарынын же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене менен айып коюлуп жатат.